Жыл аяқтап бара жатқанына байланыштуу ар бир тармакта жыл ичине сарасеп салып, жыл ичинде кандай жетишкендиктер, ийгиликтер дегеле күнгөй тескей болду деген мааниде анализ жүргүзүп жаткан учур эмеспи. Бүгүнкү биздин тема сарасеп көрсөтүүсү түз эфирде дал ушул кыргыз спортуна сарасеп салмакчыбыз. 2022 жыл кыргыз спорту үчүн кандай жылдардан болду деп. Аны үчүн атайын бизге толук маалымат бериш үчүн сыйлуу мейманыбызды чакырганбыз. Таныштыра кетсем, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, дене тарбия жана спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев. Саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге алгач ыраазычылык билдире эле дагы. Негизи эле кыргыз спорту быйылкы жыл кандай болду кыргыз спорту үчүн? Саламатсыздарбы? Рахмат. Чындыгында баарыбызга эле белгилүү болду окшойт. Быйылкы жыл 2022 жыл кыргыз спорту үчүн аябагандай жемиштүү жылдардан болду. Тарыхыбызда болбогон ийгиликтерди жараттык. Мен ойлойм, бул 2022 жыл биздин тарыхыбызда эсибизде калат депчи. Чындыгында аябай түшүмдүү жыл болду да. Албетте, бул жалпысынан азыраак үстүртүүдөн айтып кетпедиңизби? Ал эми мындай негизине токтоло турган болсок, эң негизги жемиштүүлүк деп сиз ушул кайсыл мезгилде, кайсыл тармакты, кайсыл багытта айта аласыз? Башынан айта кетейин, сыртка чыгып биздин спортчулар эмне ийгиликтерди жаратты. Сурда Олимпиада оюндарында биздин спортчулар 6 медаль алышты. Анын 2-си күмүш, 4-ü коло. Бул дагы эң жогорку Сурда Олимпиада боюнча ийгилик десек болот. Азия балдар оюндары, ал жакта дагы биз көп спортчуларды алып барып, алдыңкы ийгиликтерди жаратып келдик. Ислам тилектештиги оюндарында дагы аябагандай жакшы ийгиликтер болду. Болуп көрбөгөн жетишкендиктер болду десек болот. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында бул биздин улуттук оюндардын биринчи жолу ушундай масштабтуу түрдө сыртка чыгып, ушундай чоң мелдештерге катышуусу болду да. Бул дагы аябагандай жакшы өттү. Биз үчүн, биздин спортчулар үчүн ийгиликтүү болду. Ошо Түркия мамлекетинде 2-чи орунду алдык да, командалык эсеп менен эсептегенде. Ал жакта биздин өзүбүздүн улуттук оюндар азыраак болуп калды чындыгында. Башка улуттун улуттук оюндарында дагы жогорку жетишкендиктерди көрсөтө алдык. Бул жааты дагы бир гана баягы медалдын 2 тармагы бар дегендей, баягы көчмөндөр оюндарында ызычуулар, жанагы түшүнбөстүктөр дагы көп чыгып кетти. Муну негизи эле ушул жыйынтыгы боюнча жана келерки оюндар боюнча, анын келечеги боюнча маселелер азыркы учурда каралдыбы? Ал жакта мурда бизде 3 жолу көчмөндөр оюндар өтпөдү. Ошол 3 оюндарга тең катышып жүргөн өлкөнүн инсандары бизге кайрылып, чындыгында сиздерди аябай жакшы өткөн. Дагы деле сиздер өткөрсөңүздөр болмок, биз бармакпыз деп ошо Түркия тараптын уюштуруу жагына нааразы болушту да, чындыгында. Биз чындыгында меймандос келет экенбиз. Быйыл бизде дагы өзүбүздүн мамлекеттин ичинде чоң иш-чаралар көп болду. Азия чемпионаттары, дүйнөлүк чемпионаттар баш аягы 12-ни өткөрдүк. Акыркысы эсиңиздерде болсо керек, ушу самбо боюнча өттү. Ал жака дагы 50дөн ашык өлкө келди. Бардыгы ыраазы болуп, бардыгы жакшы деңгээлде өткөрүлдү да. Ошол жактагы адамдардын айтуусунан эле билсек болот болуш керек, ушу Туркияда кандай өттү, бизде кандай өттү. Уюштуруу жаатынан, Уюштуруу жаатынан. Кабыл алуусунан. Бизден эми кандай талап кылса, Түркия мамлекети, биз ошонун бардыгына толук кандуу даярданып, жакшы оюндарды көрсөтүп бердик да. Ал эми чынбы ошол жерге барыш үчүн Кыргызстандан ошол эле баягы улуттук оюндардын приоритеттүү болгон улак тартыш оюндарына биздин ошол улакчылар өздөрүнүн аттарын тайгазандан бери алып баргандыгы тууралуу? Ооба, бул көчмөндөр оюндары өтөт деп 22 жылдын башында
Şu сайтка жайгаштырылган оюндар 40-тын тегерегиндеги оюндар болчу. Биз 26 спорттун түрүнөн даярданып баштаганбыз башында. Аягында ушу 13 спорттун түрү, көк бөрүнү кошкондо 14 спорттун түрүнө барып токтоду. Көк бөрүнү да акыркы 3-4 күн калганда негизги оюндарга киргизип, анан кабыл алышты да. Көптөгөн сүйлөшүүлөр болду, көптөгөн аракеттерди жасадык. Ошого байланыштуу жана биздин өзүбүздүн аттарыбыздын барбай калганы, анча-мынча мүчөлүштүктөр Түркия тараптын ошо уюштурууга болгон мамилесинен болду да. Биз тараптан окуу машыгуу, даярдык, аттарды алып баруу баардыгы иштелип чыккан болчу. Анан эми физикалык жактан жетишпей калдык да. Бирок ошол учурда дагы барып, биринчилерден болуп, аттардын жакшысын тандап, өзүбүздүн усталарды алып барып күнү түнү дебей 2-3 күндүн ичинде тайгазанын даярдап, бүт баарын жакшы деңгээлге аракет кылдык да. Түшүнүктүү. Анан негизи эле баягы негизин жалпысына карай кеткенде бүт мамлекеттерде спорт өзүнчө мекеме, министрлик болуп келет. Биздики азыр ушул жалпы ушул маданият министрлигине карагандыгы азыркы кезде ушул спорттун мындан дагы ийгиликтерди жаратуусуна кандайдыр бир учурда тоскоолдук жаратпай элеби? Ушул боюнча азыр катуу талкуулар жүрүп жатпайбы? Жогорку кеңештин депутаттары дагы өзлөрүнүн сунушун берип, жыйын өткөрүп, ушу спорт чөйрөсүн чакырып, жолугушууларды, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, чындыгында кыйынчылыктар жаралат экен. Мисал келтирип айтайын. Ушундай эле маданият министрлигинин алдына 10 жылдан ашык болуп калды окшойт. Казакстан өлкөсүндө спортту кошушкан да. 2012 жылы Олимпиаданын жыйынтыгы менен Казакстан өлкөсү 22 орунда турчу. Токиодон кийин 21 жылкы Олимпиададан кийин 80 канчанчы орунга түштү да. Бул каражаттан эмес, бюджет көтөрүп атабыз. Бизге каржы жагынан былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсе каржы биздин каржыбызды көтөрүп берди. Мамлекет тарабынан каржы жагынан жакшы, бирок кеп каржыда эмес деп айтса болот да, бул системада. Бизде канча жылдан бери өзүнчө башкаруу орган болуп система түзүлүп калган да, пирамида. Азыр могу кошуулардын кесепетинен ошонун баары бузулуу алдында турат да, чындыгында. Ошону сезип билип, спорт коомчулугу бүгүнкү күндө көтөрүлүп, өзүнүн маселесин айтып жатат. Мен ойлойм, ушу чече турган адамдар дагы түз көз караш менен биздин спорттун келечегин ойлоп, туура чечим чыгарат деп. Биз дагы ошого үмүттөнөбүз, себеби баягы маданият тармагы дагы, спорт тармагы дагы тең-метең ийгиликтерди жараткан, элин, жерин, тилин, улутун дүйнөгө тарата турган бир чоң мүмкүнчүлүккө ээ болот эмеспи? Анан дагы акыркы кездерде, ушул акыркы өзгөчө 2-3 жылда кыргыз спорту чынында эле өнүгүп, дүйнөгө аты чыгып, көптөгөн жакшы жемиштүү орундарды ээлеп келип жатпайбы? Бул дагы сүйүндүрөт. Өзгөчө ушул Олимпиада оюндарынан кийин деги эле спортко болгон кызыгуу, спортту түшүнбөгөн адамдарда спорт жөнүндө сүйлөп калгандыгы байкалууда коомчулукта. Аны менен катар азыркы кезде ушул спорттук мектептерде спортко болгон маанай, мамиле, ийгилик кандай болуп жатат? Ошол эле система. Ошо биз 2 жыл былтыр пилоттук программа деп мектеп лигасын киргизгенбиз. Спорттун 3 түрүнөн, чоң футболдон эркектер арасында, баскетбол, волейболдон кыздар эркектер арасында. Биринчи жылы 1778 команда катышкан, бүт региондордон Кыргызстан боюнча. Аябагандай жакшы деңгээлде өткөрүп жыйынтыктадык десек болот. Бүгүнкү күндө кайра 22-23 жылга катталуу өттү. 2400 команда катышты. Уже өсүү бар. Жылдан жылга өсүү бар. Жана ошондой эле быйыл мен чемпион деген спорттун кышкы түрлөрүн баштадык. 26-27-синде Каракол шаарында өткөрдүк. Бул да биздин пилоттук программабыз. Биздин план боюнча
азыр Караколдо өткөрдүк. Эми кыш мезгили бүтө электе Нарын шаарында дагы өткөрөбүз да. Бул Союз тарагандан бери кышкы спорт каралбай унутулуп калган экен. Ошол жердеги баягы Союз учурундан берки машыктыруучулар дагы айтты, Союзду элестетип атабыз. Аябагандай жакшы болду, муну жандандырган эң туура болду депчи. Олимпиада, кышкы Олимпиада оюндарында биздики өзүңөр билесиңер аз спортчу. Өткөн кышкы Олимпиадада бир эле спортчу катышты да. Биз ушу кышкы спортту дагы көтөрөлү деген оюбуз бар да. Анан жайкы мен чемпион деген да программабыз бар. Ал атайын өспүрүмдөр спорт мектептери бар. Бизге тиешелүү Кыргызстан боюнча 73 мектеп бар. Ошолордун баардыгын бириктирип, бүгүнкү күндөгү приоритеттүү спорттун түрлөрүн, улуттук спортту кошуп, олимпиадалык эмес спорттун түрүн кошуп, параолимпиадалык спорттон кошуп, 11 спорттун түрүнөн өткөрөбүз. Буга дагы жакын арада катталуу башталат. Бул 7 жылдык биздин программабыз. Бул жерде чүчө кулак кармалат. Кайсы област уткан болсо 15-17 миллион акча которуп беребиз мамлекет тарабынан. Алар ошол 4-нчү этап деп коебуз, ошого даярданышат. 1-чи, 2-чи, 3-чү этаптар региондордон, район, областтардан өтүп келип, күчтүүлөр кичи олимпиада бир областта өтөт да. Биз которгон акчага инфратүзүмдөрдү оңдошот. 11 спорттун түрүнө даярдык көрүшөт. Бул аябагандай жакшы болду да. Бул ошо өзүбүздүн бюджеттен эле, өзгө каралган каржыдан чыкпай, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ушул программаны баштап жатабыз. Бардык 7 областка бөлүштүргөндө бул акча аз эле тийип калчу, эч кандай өзгөрүү болчу эмес да. Бул программанын негизинде инфратүзүмдөр оңолот, жана ошондой эле Кыргызстан боюнча күчтүү 7-чи классты бүткөн балдар спорт мектебине өтөт, 9-ду бүткөндөр колледждерге өтөт, 11-ди бүткөндөр физкультурный академияга жана башка окууларга бекер жана льгота менен окушат да. Ушундай преемственность кылып биз ушундай программаларды иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Бул чынында эле дени сак улутту тарбиялоого бирден бир чоң кошкон салым экен да. Жогоруда айтып кеткен маселе чынында эле бул абдан ийгиликтүү, жакшы нерсеге үмүттөндүргөн бир маселе экен. Анан ушул каражат бөлүнөт деп жатасыз. Ал эми мамлекеттен бөлүнгөн каражат жетиштүү болобу же сырттан дагы инвесторлор тартылабы? Бизде Союздун системасы калып калганда, бардык спорт бюджетти карайт бүгүнкү күндөчү. Биз акырындык менен ошону баягы кызыктырып, бизнес эмнеге кызыгат, баягы өзүлөрүн реклама кылууга кызыгат. Биз ошого алып баратабыз да. Мисалы, райондук деңгээлде канча деген адам чогулат, ошого жараша бизнесмендер көңүл бура баштайт. Былтыркы мектеп лигасын айтканда эле финалга чыккан 7 областтын окуучуларын өзүлөрүнүн жергиликтүү бийлиги, ошол кайсы областтан спорт чыкса ошол спорттун бизнесмендери кийинтип, баарын бирдей форма кийгизип, керек нерселерин алып берип уже башталды да. Уже көрө баштады бизнесмендер. Кызыга баштады да. Акырындык менен биз ушу рыночный экономика деп коебуз го. Туура маркетингти колдонуп. Туура маркетингти колдонуп, туура ишти алып барабыз деп ойлойм да. Абдан жакшы, негизи жапа тармак менен колдоо көрсөтсө, кайсыл гана тармак болбосун, ал гүлдөп өсүп, бир жакшы жемишин көргөзөт эмеспи? Анан жогоруда мына белгилей кеттиңиз, ушул приоритеттүү спорттун түрлөрү деп. Дал ошол жаатта дагы ийгиликтер жаралды. Өзүңүз белгилей кеткендей, чын эле мекенибизде абдан буга чейин болбогон чемпионаттар, спорттук иш-чаралар өттү. Анын баарын өткөрүү бул биринчиден чоң жоопкерчилик, экинчиден каржы маселесинин тарабынан дагы чоң суроо пайда болот. Үчүнчүсү анын жыйынтыгы жана мамлекетке кошкон салымы канчалык деңгээлде болду ошондо? Эми чындыгында кыргызда жакшы сөз бар. Миң укча бир көргөн деп. Мына азыр күрөш биздин эң приоритеттүү спортубуздун түрү. Күрөш боюнча 17 жаштагы жана 23 жаш курагындагы 2 курактагы Азия чемпионатын өткөрдүк быйыл. Ошол жакта биздин жаңы жылдыздар жанды десек болот да. Ошол жакка барып биздин ошо спорт мектебиндеги окуучулар, физкультурный академиядагы студенттер,
жана спортко кызыккан, күрөшкө кызыккан балдар, кыздардын баары ошол жерде Азия чемпионатын көрүштү. Ошол жактан дагы аябай кызыгуу пайда болду. Бүгүнкү күндө күрөштө мамлекет боюнча 300 миңден ашык спортчу машыга баштады. Мунун баары жакшы көрсөткүч, түрткү, келечекке болгон ошо спортко болгон кызыгууну күчөтүү деп эсептейм да. Арттыруу. Ал эми мисалы үчүн ошондой кандай гана спорт болбосун, кандай гана спортчунун өзүнүн да жөндөмү болбосун, бирок ага салым кошуп, аны таптап, ага бүт шарттар түзүп бермейинче сен каалаган жыйынтыкты алуу кыйын эмеспи? Ошол жаатта мисалы үчүн ошол эле өзүңүз жогоруда белгилеген спорт түрлөрү үчүн кандай шарттар түзүлүп жатат? Ошол спорт түрүн андан ары дагы келечекте дагы ушул мыкты ийгиликтерди жаратып, алтындарды көбөйтүш үчүн кандай шарттар түзүлүүдө? Бүгүнкү күндө ошол эле учурда ошолорго багыт жасабы менен калган спорттор көмөскөдө калбай элеби? Жок, бүгүнкү күндө ошо биздин потенциал спортто экенин биз түшүндүк. Таланттар чынын айтканда айыл жергесинен көп чыгат. Ошол себептен биз жанагы программаларыбыздын баарын ошо айыл жергесинен бери камтып алып келип атабыз да. Чоң спорттун пайда болуу бул өспүрүм спорту да. Ошол бала кезинен биз тандап, таптап алып келишибиз керек да. Ошон үчүн биз жана айтып аткан мен чемпионмун дегенде баардык окуучулар, жаш балдар катышып, өзүн көрсөтүп, ошол жерден тандалып, анан бул жака чоң спортко келет да. Ошондо биз көрө алабыз. Бизде буга чейин мындай системдүү программа болгон эмес да. Спорттук мектептерде шарты барлар келип катышып, мындай эсеп саналуу гана спортчулар көтөрүлгөн да. Дагы бир жакшы жаңылык, дагы иш алып барып атабыз түштүккө. Жалал Абад Ош Баткенге бириктирип, Жалал Абадка спорт мектебин ачалы деп атабыз. Кийинки окуу жылына чейин, сентябрга чейин. 2023-24. 23-жылы сентябрга уже кабыл алгандай болуп калыш үчүн ошого аракеттерди бүгүнкү күндө баштадык. Шаарда Бишкектеги спорт интернаттагыдай өзүндөй дагы бир мектеп ачылат да. Буюрса ошого иш алып барып атабыз. Бул долбоорлор, иш пландардын баардыгы мисалы үчүн жеке өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздардын негизинде болуп жатабы же мамлекеттен коюлган кандайдыр бир талап болдубу? Ушул жакшы жемиштүүлүк мамлекеттин спортко болгон мамилесинин өзгөрүшүнөн кандайдыр бир чыгып жатабы же ага кандайдыр эч кандай таасир эткен жокпу? Биринчи түрткү президенттин биринчи жарлыгы деп ойлойм. Биринчи жарлыгында ушу дене тарбияга көңүл буруу болуп чыккан. Биз ошонун негизинде бүгүнкү күндө 5-6 программа иштеп чыктык. Сөз түрдө бул адамдык фактор. Ким иштесе ошол гана ишке ашыра алат да. Бүгүнкү күндө бизде аябай жакшы команда иштеп жатат. Жакшы балдар бар, билимдүү, кесипкөй, ошо спортту түшүнгөн, ден соолукту түшүнгөн балдар иштеп жатат. Биздин 5 программабыз тең билим берүү министрлигине тыгыз байланышкан. Азыр билим берүү министрлиги менен да тыгыз иш алып барып атабыз. Жана дагы Мурас деген программа иштеп чыкканбыз. Аны Министерство обороного бергенбиз. Алар бүгүнкү күндө кандай иш алып барып жатат, чындыгында билбейм. Бирок бүгүнкү күнгө керек эле да. Ошол азыр Баткенде окуя болгондон кийин ошол ой бизге келип, ошол программаны да иштеп даярдап бергенбиз да. Кыскача айта кетсеңиз программа тууралуу. Мурун Союз убагында Зарница деген программа болгон экен. Бизден улуу адамдар билсе керек. Мектеп окуучулары арасында ошо военный подготовкада, орусча айтканда, куралды кандай колдонуш керек, граната жарылганда кандай жашыныш керек, жанагындай окуялар болуп кетсе, биздин эл, биздин өсүп келаткан муун даяр болсун деген максатта да, мына биз дагы Союздан кийин аскердик службаны өтөдүк. Союздагыдай эмес да, чындыгында куралды толук колдонгонду үйрөнбөй чыккан аскерлер бар. Биздин аскерлер күчтүү болуш керек, мамлекет тынч болуш үчүн. Ошону окуу кезинен даярдашыбыз керек да.
окуучуларга ылайыктуу программада болчу. Түшүнүктүү. Чек ара министрлиги бул долбоорду кабыл алган да. Кабыл алган бергенбиз. Ким билет, балким 2023-жылдан баштап бул ишке кирет. Ал эми дагы да болсо ушул коомчулукта көп адамдардын өзгөчө жаш муунду кызыктырган бир суроо бар. Бул дагы да болсо футбол жаатына тийиштүү, дагы деле болсо бул футбол аянтчасы, стадион тууралуу. Быйылкы жылы мерчемделген иш ашпай калды. Ал эми 2023-кө да ошол футбол жаатына дагы көңүл буруу каралдыбы? Быйыл президенттин иш башкармалыгы иш алып барды бул боюнча. Менин билишимче ошолордун балансына жер өттү. 21 гектар, 20-72 да менин билгенден. Ошол жер өтүп, бүгүнкү күндө курчалып, кармалып, ички иштери даярдалып жатат деп угуп атабыз. Биз азыркы күндө аралашкан жокпуз. Бир жыйын болгон, ошо кесипкөй спорт тармагына өткөрүп берели. Бул ишти ушулар алып барсын деп. Бирок бүгүнкү күндө бизге өтө элек. Ал жер алынып, даярдалып жатканын билем да. Түшүнүктүү. Ал эми жогоруда өзүңүз айта кеткендей эле ошол эле приоритеттүү спорт, ошол эле күрөштү ала турган болсок, учурда ошол эле мыкты биздин ушул балбандарыбыз дагы да ийгиликтерди жаратыш үчүн кандай шарттар түзүлүүдө, ошол эле дагы да болсо машыгуу окуу залдары атайын дал ошол гана тармакка багыттала турган. Негизи сөз болду эле да ушул туурасында дагы. Ооба, апрелде президентибиз сөз берип, ошо кыз келиндерге зал салып берем деп залды баштаган болчу. Бүгүнкү күндө ачылышы болуп, өткөрүп берип, кыз келиндер толук кандуу заманбап залда машыгып башташты. Ачылышында келгенде дагы ошо греко-рим эркин күрөштөгү балдарга дагы ушундай шарт түзүп беребиз деди. Шарт түзүүлөр башталды деп айтсак болот да. Негизи эле жакшы жемишти күтүш үчүн аны сугарыш керек, отош керек, багыш керек эмеспи? Андыктан дал ошол спортчуларга да ошондой көңүл буруш керек. Аларга баягы ар бир жеңиши үчүн, ар бир кылган аракети үчүн кандайдыр бир көңүл бурдуруучу, көңүлүн ачуучу жок дегенде поощрениялар, сыйлыктар берилип туруш керек эмеспи? Бул жаатында ошол улуттук спорт болуп, олимпиада эмес, олимпиада түрлөрү боюнча негизи эле жалпы спортчуларга болгон каржысынан шарттарына чейинки азыркы кездеги акыбалы кандай? Каржы жагынан бүгүнкү күндө маселе жок, окуу машыгуу залы жок, спорттун түрлөрүнө ижарага алып машыктырабыз, бирок баардыгы толук кандуу машыгуу, ижара маселеси бүт баары убагында чечилип атат. Эл аралык турнирлерге дагы калтырбай барып атат балдарыбыз. Бүгүнкү күндө бар шарт менен толук кандуу камсыздап атабыз десек болот да. Анан ошо спортчуларга көңүл буруу жагы мурунку жылдардан жакшы деп айтсак деле жаңылбайбыз болуш керек. Ар бир спортчуну тосуп алып, көңүл буруп, президентибизге чейин кабыл алдырып, бүгүнкү күндө президенттин деңгээлине чыгардык десек болот да. Биз жылдын жыйынтыгын кийинки жылга калтырдык, ошо биз президенттин катышуусунда өткөрөлү дегенбиз. Бүгүнкү күндө бошогонуна байланыштуу ошо январдын 12-сине деп болжолдоп атабыз. Январда баардык спортчуларды 22-жылы ийгилик жараткан спортчу башкаруучулардын баарына президенттин катышуусу менен көңүл бурабыз. Эсте калчу сыйлуу белектер менен тапшырылып, негизи эле бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келип калды. Соңку суроолордон болсун. Учурда ушул департаментте канча аккредитациядан өткөн спорттун түрү бар? 93. Анын баары дал ошол түрлөргө бөлүнгөн, Бул жерде олимпиадалык эмес, улуттук спортту 3 спорттун түрүнөн 93 спорт бүгүнкү күндө катталган. Түшүнүктүү. Ал эми андан сырткары дагы, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда көптөгөн жеке спорт түрлөрү өтүп келет. Өзгөчө бул баягы аралаш уруш боюнча. Бул жаатта аларда көзөмөл сиздерге кандайдыр бир тиешеси барбы? Сиздер көзөмөл жүргүзөсүздөрбү? Бул боюнча бизде бүгүнкү күндө чындыгында биздин азыркы департамент болгон жобобузда бизде мүмкүнчүлүк жок, аларды көзөмөлдөй албайбыз. Алар общественное объединение деп коет, мыйзам боюнча биз алардын ишине кийлигише албайбыз. Ушунун баарын бүгүнкү күндө мыйзам өзгөртүүгө, мыйзамды толук кандуу өзгөртүүгө даярдап жатабыз. Болуш керек. Баарын бир орган көзөмөлдөсө тартип болбойт. Бүгүнкү күндө мен билген залдар бар, кесипкөй эмес,
орто билими жок дагы машыктыруучулар бар. Балдарга өзү билгенин үйрөтүп жатат десек да болот. Ал жерде билип билбей фармакология колдонуулар болот. Көп нерселер бар. Балдар эртең жашоосу кандай болот, тукумсуз болуп калышы мүмкүнбү, же оорукчан болуп калышы мүмкүнбү, бүгүнкү күндө көзөмөл жок. Ушунун баарын көзөмөлгө алышыбыз керек да, бүгүнкү күндө иш алып барып жатабыз. Негизи дал ошол федерациялардын жетекчилери менен бирдикте атайын ушундай жолугушуу, сүйлөшүүлөр өткөрүлдү беле? Кандай болгон учурда дагы спорт дегенде эле баары бир ар бир жаран ушул департаментти ойлойт. Аларда багы толук кандуу маалымат болбогондугуна байланыштуучу? Бүгүнкү күндө федерациялар менен аябай тыгыз иш алып барабыз. Тыгыз иш алып барып, биз дагы өзүбүздүн кесипкөй адамдарыбыз менен жакшы ошо жолдорду көрсөтүп берип, ар бир спорттун түрүнө индивидуально өзүнчө мамилени баштадык. Программасы жокторго программасын даярдап берип атабыз. Ар бир спортту өнүктүрүү боюнча бир эле мисал, былтыркы планыбызга биз көк бөрүнү койдук эле. Көк бөрүдөн Баткенге ипподром ат майдан түптөдүк, Нарынга ат майдан түптөдүк, артта калып калган областтарды көтөрүп атабыз. Ушул сыяктуу ар бир спортко өзүбүз план түзүп алып иш алып барып атабыз да. Түшүнүктүү. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Бирок биз эскерте кетмекчибиз. Мынакей жогоруда мейманыбыз айткандай эле жыл жыйынтыгы эндиги жылы болот экен. Жаңы жылда дал ошол күндө дагы сиздерге алдыга коюлган, мерчемделген пландар жөнүндө жана иш аракеттер тууралуу кененирээк айтып беребиз деп сиздерге убада берип кетели. Ал эми учурдан пайдаланып, урматтуу мейманыбыз, өзүңүз дагы бүгүн биздин кыргызстандыктар келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, жакшы ойлоруңузду билдирип койсоңуз болот. Келе жаткан жылыбыз жакшы жылдардан болсун. 2022 жылда өзүбүздүн тармакта айтсак, биз үчүн жаман жыл болгон жок. Бул ийгиликтерге, жетишкендиктерге спортчу, кесипкөй гана адамдар эмес, биздин кыргыз эли дагы чоң жардам берди, кубаттап коштоду. Кыргыз элибизге тынчтык каалайбыз, өсүп өнүгүү каалайбыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди так аткарсак, сөзсүз түрдө биздин мамлекет өнүгөт. Айтканыңыз келсин. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдире кетели жана келе жаткан жаңы жылыңыз менен ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү биздин Сарасеп көрсөтүүбүз дагы соңуна келди. Кайрадан сиздер менен жаңы жылдан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар демекчибиз. Ар дайым кыргыз спортун колдоп, кубаттап, куштап туралы. Себеби булардын жыйынтыгы, алардын көрсөткөн ар бир жеңиши биз үчүн чоң ырахат жана мамлекетибиздин өнүгүшүнө, өсүшүнө чоң салым экенин эсибизден чыгарбайлы. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.